Жок, вообще чындык такыр чыкпайбы? Мен өзүм жанымды кыям да, төркүнүмө мен үчүн кун төлөсүн да, ичимде балам үчүн кайын журтума кун төлөп жашасын. Менин атым Акылбек кыз Айза да. Жумгал райондук сот аткарчылар кызмат бөлүмүнө 2-декабрь 2019 сот департамент, Нарын облустук сот департаментинин приказы буйругу боюнча ишке орношком. Ошол эле 2-декабрь өзүм Нарын шаарынын тургуну болом. Анан ошо 2-декабрь күнү эле приказ чыгаруу менен эле Жумгал районуна келдим. Бул жерди мурун көргөн да эмесмин, билчү да эмесмин, тууган уругум деле жок. Анан саат 1-3-4 чамасында келип калдым түштөн оп. Анан келген учурда биздин улук сот аткаруучу Кызаев Бекболот Капарович аттуу киши иштейт экен. Анан ал мага кабинеттин күлүчүн бир 15-20 дело өткөрүп берди колума. Иштер менен тааныштырып, анан өзү кетти. Саат 6-га чейин отурдум, анткени ал учурда барарга жерим деле жок болчу. Анан өзүмдүн баккан жагымдан өзүмдүн ата-энем бул Кызаев деле айтып бүтүптүр элдин баарына, эми жашырганда эмне. Мен азыркы ошо багып чоңойткон ата-энем байкем эки эле бир тууганмын. Байкем ошо органда иштегендиктен биякта ошо баягы чогуу иштешкен коллективи бар экен. Ошол байке чалып, анан ал байке мен жумушум бүткүчөктү кабинетиңде отуруптур деди. Анан макул деп ошентип, анан анын кабинетин ал жумуштары бүткүчө кабинетте отурдум. Баягы жумуштар менен таанышып, кабинет менен таанышып, ошентип отурдум. 10 чакты делону тизмеледим отуруп алып. Андан кийин тиги байке чалып калды. Анан анын үйүнө бардым. Ал болсо 9 кайрыкта этажда квартирада турчу экен. Анан эркек кишилер тургандыктан ал учурда жалгыз эле болчу да, ушул үй квартира кааласаң жаша деди. Хорошо деп кирдим. Ал күнү жаттым, анан эртеси күнү барсам эле милиция балдар киребиз деп калыптыр да. Бери комнатасына кире берсин деген, эркек киши менен жашагандан кийин мага катуу сөздөр тийип калбасын, жаман сөздөр ээрчип калбасын деп мен кетип калдым ал үйдөн кийимдеримди алып алып. Анан келип бир боз кардиганым бар болчу. Анан ошону эле алдыма салып жатып эле ошо жумушта иштеп жатып жашап жүрдүм. Анан эле бир күнү Кызаев Бекболот Капарович, ошо биздин улук сот аткаруучубуз, сен барар жериң жокпу деп ошентип айтты. Анан жок деп ошентип айттым. Биякта таанышым деле, тууганым деле жок эле деп ошентип айтсам, макул анда менин үйүмө барып тур деди. Квартира табылгыча деди. Кыш суук болуп кеткен да. Анан макул деп экөөнүн үйүнө барганда эле баягы аял киши кызганчаакта келебиз да, аял туура эмес ойлоп калбасын деп эле, анан мен аялын да кызгандырбайын деп эле кайра эле кабинетке келип алдым. Мен да кысылдым бирөөнүн үйүнөн чындыгында. Анан мен бул кишиге чындыгында учурунда ичимден ыраазы болдум. Рахмат, ушинтип үйүнө киргизип минтип ооруп атканына, жардам берип атканына дедим. Анан көрсө бул киши кийин сени басмырлайм деген баягы план коюп алып, адамдар ушинтип оокат кылып калышыптыр да. Анысын эле билген эмесмин. Андан кийин эле неме болуп калды. Талап кылайык жумушка, баягы иш учуруна талап кылайык. Баягы биздин тил менен айтканда классический кийимим жок эле. Анан сен ата-энең жокпу, эмне кийиндирип койбойбу деп ушинтип басмырлоо калды. Анан мен сурандым, бир ай убакыт берип туруңузчу, айлыгымдан кийинейин дедим. Турчу ордуңдан эмне кийимиң жок деп эле күнүгө ушундай басмырлоолор. Анан декабрдын аягында айлыгым тийип, анан талапка ылайык кийине баштадым. Жумуш учурунан кечикчү эмесмин. Саат 8:30-дан 5:30 чейин болчу жумуш. 12-ден 1-ге чейин абет эле. Бирок абетине карабай өзүм кесибимди сүйгөндүктөн мен эчтекесине карабай иштей берчүмүн. Эртең менен саат 7:30-8-ге чейин даже келип калчумун. Бул болсо андан кийин эле январь айында Нарынга жылдык отчетубузга барып калдык. Жылдык отчетубузга барып, саат кечки 5:30 ал отчетко мен деле тиешем жок экен, бирок мен салып алыптыр. Аны деле мен 2020-жыл. Анан мен деле билген жокмун да, жаңы жумушка кирип, мен отчетко мен деле тиешем жок экен, старший барыш керек экен да. Анан мен салып алды, мен деле унчукпай эле бардым. 5:30-да кеч чыгып калдык да баягы. Анан бул Кызаев Бекболот Капаровичтин өзүнүн жеке менчик машинасы менен барганбыз. Анан ал ошентип неметип калды. 5:30-да чыгып калдык. Кочкордун улук сот аткаруучусу Нурлан байке менен чыгып калдык. Жолдо келатып Нурлан байке кыздуу болуп калыптыр. Анан Кочкордон келип булар жентек ичишти.
Анан эле 9:30 болуп кетти. Анан айттым, Капарыч 9:30 болуп кетти, эртелейли дедим. Баягы Жумгалдын жолу да мындай татаал болгондуктан, жолубуз да оңолбой койбоду. Анан татаал болгондуктан ошону жолдон эртелейли деп ошону неметтим да. Андан кийин эле саат 9:30 чыктык. 10:00 чукул чыгып калдык. Баягы антип мынтип коштошуп ошентип жүрүштү. 10:00 чыгып келаткан чолпон, мен машинанын аркасында келаткам. Анан чолпондун жанына жеткенде магазинден түшүп шампан алды. Келип машинанын алдына отуруп алчы деди. Күн суук болгондуктан машинанын ичи да кичинен баягы алдына отурсаң печкада кичине жылуулук берет эмеспи. Анан баягы жаман ой жок эле, макул да алдына отуруп алдым. Анан чолпондон өтүп ошо баягы көрсөтүп эле бербесем ал талаанчы атын атай албайм да, эмне жер экен. Ошо талаа жакка эле мындайынан буруп талаалатып эле машинаны токтотуп эле кол башымды кармалап кирди. Мен сот аткаруучу болуп иштеп жүргөнүмө 25 жыл болду. Мен сени көтөрүп коем. Мен өзүм вышыйды бүтө электим чындыгында. Баягы среднийди туура мен бирөөгө ойноштук кылып же бир жаман жолго барып окуп бүткөн жокмун. Өзүм күчүм менен окуп бүттүм, колледждин аны юридикалык колледжин бүткөм. Базарда тамак сатып жүрүп окуп бүтүпсүң го дейт. Мен адал акча таап окуп бүттүм, адал акча менен контрактымды төлөп окуп бүттүм мисалы. Бирөө жардам берген жери жок. Бул жумушка деле киргенде эч ким жардам берген жери жок. Анан бул жумуш мен үчүн бийик болду да. Ошентип талаалап туруп ошентип айтты, кол башым кармалап, мен сени вышыйың окутуп бүтүрөм. Анан жумушуңдан көтөрөм, жумушуңдан кетпейсиң, андай мындай деп ушинтип сөздөрдү баштады. Анан мен айттым, мен бияка ойнош күткөнү келген эмесмин дедим. Мен өзүм сүйгөн кесибимди, окуган билимимди ушу иш жүзүндө мен доказывать этип мен иштешим керек. Иштеш үчүн келген бул жерге. Мен ойнош күтөйүн деп келген эмесмин. Ал эмне деп сүйлөгөнүңүз атам менен эле тең киши экенсиз деп айттым. Айдаңыз машинаңызды дедим. Десем эле унчукпай эле шампанын ичти. Анан айдады. Ичесиң деди, ичпейм дагы дедим мен. Дөлө айдады. Анан келатсак, могу кызарттын бели шыгса тоонун үстү жактарында неме бир эстеликпи же текен сүрөтү бирдеке бар болчу. Ошол жакта машина токтоп калды. Түнкү саат 1:30-2 болчу ошондо. Анан эмне болду деп ошентсем, токтоп калды деп ошентип айтты. Бирдекеси бирдеке болду го деп. Мен жаман оюмда чындыгында бул атайын токтотуп мен бирдеке кылган деп корктум. Анан эле дагы ойлонуп көрчү деди. Анан сиз эмне деп сүйлөп атасыз? Мен ойлонуп, мен бир эле сүйлөйм деп айттым. Мен иштегенде келген бул жерге. Дагы бир жолу кайталайм дедим дагы. Ошо менен эле неметип калдым. Токтоп калдым. Анан машинадан жерге түшүп кеттим. Анан мен баягы кышында кара кече көмүрлө КамАЗдар каттайт эмеспи? КамАЗ болсо түшүп кетейин деп жол тосо баштадым. Же КамАЗы да өтпөйт, же машинасы да өтпөйт. Анан бир маалда эле бир мерс токтоду. Ичи толтура бала экен. Чайке чейин ала кетесиз байке десем эле аркамдан Кызайбек болот, Капарыч келип, мен да жетип алайынчы чайке деп машинасын бекитип келе калды. Анан бир чети баягы чогуу иштешип бир кабинеттебиз да, эртеңки эле начальнигим. Анан тиги балдардан да бир аз кооптондум чындыгында. Анан эмнеси болсо да эми баягы чогуу иштешип жүрбөйбүзбү деп эле анан түн жарым болсо деп анан баягы машинага тыгылып алып эле чайке келдик. Саат 5 чамасында келдим чайке. Капарыч экөөбүз тең соттун алдынан түшүп калдык да эле мен 9 кайракка үйүм жакка басып кеттим. Тиги өзүнүн үйүн жакка басып кеттиби билбейм. Айтор аны көргөн жокмун. Анан эле барып эми жылынып эс алайын, уктайын деп атсам эле саат 7:45 же 42 4 бар да чыгылса. Ошондой учурда эле Капарыч чалып жумушка келди. Ошол күндөн баштап эле басмырлоо кысым кала баштады бул. Анан мен чыдап жүрө бердим. Бир да департаментке чалып даттанган жерим жок. Бир да эчтеке кылган жерим жок. Чыдап эле жүрө бердим. Чыдасаң анан эми жөн эле бир немеге неметпейинчи. Ушул ишке канча эмгек менен, канча бакын неме менен жеттим деп ошентип эле жүрө бердим, унчукпай. Эртең менен жумушка келатканда бүгүн бул ишти бүтүрөйүн, муну үйрөнүп алайын деп момундай кызыгым, коркуу сезимге айлана баштады да меники. Дагы бүгүн эмне дебейт? Эми азыр барсам кантет деп эле баягы даже кайын журтуңдун, кайненең, кайнатаңдын көзүнө анчалык карабайсың, эртең менен тургандачы мунун кабак кашына ошентип эле карап калдым. Аз дагы эмне деп кагып ийет, мен эмне деп туруп калам.
деп эле ушинтип эле туруп калдым. Анан эле таңа бул деген саат 9-10 келет жумушка. 8:30 баштап да бул 9-10 келет, шашпай келет деле. Турчуордуңан деп эле собрание кылып эле кыйкырынып көрүнүп эле 5 мүнөт собрание деп эле күнүгө эле. Башка сот аткарчу деле жок болчу. Мага эле собрание кылып берет, мага эле. Анан эле саат 12-де обед болот. Обедке кетейин десең эле чукчуңдап кет, муну кылбайсың, антигини кылбайсың. Анан унчукпай обедке чыгып кетчүмүн 12:30 менен. Анан бирлерде кайра келип отуруп ишимди иштеп калчумун. Бирлерден кийин мени выездге кетти деп кой деп эле бул кетип калып жумушка келчү эмес. Кээ бирде ошо бир 5-6-ларда кичине кызуураак болуп иш алып келчү жумушка чындыгында. Ыйык күндө мен мынтип алдап жүрөйүн, ак жерден деле күйгүзөйүн деген жерим жок. Больницада жүрүп больницада жатканда 14 күн карантин калды больницадан чыккандайынчы. Анан үй карантининде жаттым. Ошо үй карантининде жатканымда бул мага акты түзүп салыптыр. Канычбек кызы Айзада деп. А мен фамилия атым Акылбек кызы Айзада. Аябай грамотный адам экен, ошо фамилия атымды туура жаза алганды билбейби. Мен сага сунуш кетирип жумушуңдан айдап коем азыр. Старшийдин сөзүн угуп кылышат чоңдор деген. Сен мен соткам жок, сотка алып бер деди. Анан үйгө чалдым. Мамай ушинтип жумушумдан кетирем деп эле атат, билбейм эмнеге. Бирок сотка алып бер деп атат. Акча берип тургачы дедим. Десем эле байкем телефонду ала калып эле Айзада 10 000 сомго Samsung S5 деген телефон алыптыр. Анан телефон алдым эле, мен ошону берейин деди. Телефон алып берет турасың баары, ошону бербейсиң, коробкасы менен салып берейин деди. Анан салып берди, коробкасы менен бердим. Айзада тур таап кел, мен айлыктан берем сага дейт. Баары таап келсең, айлыктан сурасаң эле эчтеке жок. Анан Айзада тияка барып магазинге жасыл алып берип турчу. Анан өзүң эле жастыр алып берип тур, мен айлыктан берем дейт. Макул деп баары эми начальник айтып атпайбы деп эле алып бересиң, айлыктан сурасаң эле жок. Анын баарын алганым 6 000 сом айлык болсо. Анан мунун карсын жаап эле өсүм карыстарым жаап албай эле, мисалы чайыктын магазиндерине карсы эле болуп калдым. До сих пор төлөй элекмин. Аз беременнаямын, тем более боюмда ишке жараксыз болуп атам. Ал карыстарым төлөй албай эле атам. Алар түшүнүшпөйт да, мен жаман көрөт мисалы. Анан үйгө келдим дагы эле, анан баягы душка түшүп, гусул алып, анан өлүмгө даярдана баштадым чындыгында. Анан кат жаздым. Бирөөсүн ошо азыркы жолдошум менен ошол учурда эле жашап жүргөнбүз да. Анан жолдошума айттым. Жолдошума жаздым, то есть каттычы. Ага жакшы көрөрүмдү, мага ошо ушунда Кызаев менен ушинтип жүргөнүмдө баягы поддерживать этип, наоборот, мага бүттөй стимул берип турчу да бул. Мен ошол нерселерди көрсөттүм, рахматым, ыраазычылыгымды айттым. Ата-энеме кат жаздым, өлүмүмө ким себепкер экенин тастыктадым баягы катта. Кызаевдин ушунчалык мага айткан сөздөрү мага жетиби. Мен такыр жашагым келбей калды да, чындыгында мен вообще немеге түшүрүп салды булчу. Только мен өлүшүм эле керек болуп калды, чындыкты издеш үчүн, табыш үчүн. Анан адамдын чоңдорун чөнтөк эле сүйлөп калыптыр, мындай адам биз эч ким эмес экенбиз да дедим. Кыршаң жок экен, анан сен эмне экенсиң деп дагы айт. Бул Кызаевдин сөздөрүн бүт эстеп отуруп, ыйладым отуруп. Катты жаздым. 2 катты ушундай жанаштыра коюп, үстүнө соткамды койдум. Соткада кийин каттарымды бирөө жарым баягы өлүп калгандан айырып сайырып аркасын тазалап ийбесин деп WhatsApp'тан Мермежеге SMS жаздым. Мен тойдум дедим. Мен өлөм, өлүмө себепкер экенин катка көрсөтүп койдум деп гана SMS жаздым да, телефонду өчүрдүм, коюп койдум. Анан муундум да эчтеке билбейм. Бир бетимдин башталып атканда бир бетим чымырайт го уктагандачы. Ошондой чымырап бир ушундай бирдеке болуп кыйналып атканын бир билем, андан эчтеке билбейм. Ал эле көрсө ошол учурда азыркы жолдошум ошо үйгө обедке келип калып эле телефон чала бериптир. Анан эле кырылдаган эле үн чыгат дейт да, жолдошумдун айтуусундачы. Анан эле кырылдаган эле үн чыгат дейт. Анан баягы эшигибиз ортосу айнек болчу да, анан айнекти мынтип көтөрө калса эле анан айнектин үстү сынып былдый түшүп кетиптир. Ал эле колун салып эле иштен ача калып эле тиги кирип барса эле муунуп жатыптырмын. Анан коркуп кетип эле баягы жипти чечип эле көтөрүп алып эле, анан биякта чайыкта бир апаны таанычыбыз. Анан ал апаныкына алып жөнөптүр мени. Анан суу чачып бетиме, бүт кийимдерим бар момундай суу. Анан суу чачып ошентип неме кылыптыр бул. Аракет кылып ошентип неметишкен окшойт. Анан ышыгысы эсиме келсем эле мен апанын үйүндө экенмин. Эмне болду эле деп сурады. Эмнеге сен муундуң, карачы могу тагын деди.
жутсам о тамагымдан эчтеке кирбейт ар жаккачы. Аны көрсө бул жер мом менен так экен. Баягы жиптин анты болот деген чын окшойт да. Анан так экен, анан ошо муунуп калыптырмын, анан жөн эле адам мууна бербейт да деди. Анан ооба туура айтасыз да. Анан ушинтип Бекболот байке начальник ушундай кысымга ала баштады мени. Анан ошон үчүн ушундай болду деп бүт баарын айтып бердим. Айтып ыйлап антип мынтип анан 2-3 күн кел дем салып берейин деди. Анан 2-3 күн барып дем салдырып анан өзүмө келип неме кылып калдым. Мен анан Салтанатчыга чалдым. Салтанатчы ушундай случайлар болду деп. Жолдошум дагы байкеме каттарымды SMS менен жөнөтүп ийиптир WhatsApp'тан. Кийин эми өлүп калса төркүнүм мындан көрбөш керек да, ким экенин билиш керек да. Ушинтип Айзада муунуп калыптыр деп төркүндөрүн да чала баштады. Анан Салтанатчыга айттым, Салтанатчы ушинтип мен ушундай акыбалга түшүп калыптырмын. Мен тоюп кеттим деп ошентсем эле Салтанатчы больничныйга чыгып алып кел деди. Анан эми больничныйга эмне деп чыгат болмукен деп эле мен деле өзүм шокко түшүп калдым да. Тиги тамагымда тигинти ооруп эле башым чыңалып башкача болуп отургам. Алла кайра чалды. Биз служебный расследование жүргүзүп баралы деп атабыз, Чакиев чыккантат деди. Өзү баргантат деди. Анан макул деп эле күтүп калдым. Жүргүзгөндө опырт алды, эч нерсе табылган жок ал жерде. Документ жоготкон жерим жок. Болгону мен башында сурагам алфавитке 1, 2, 3 деп номер коёмбу же койбоймбу деп. Жок, койбой эле кой деп койгон. Ошону табышты. Көрсө коюш керек экен. Көрдүңүзбү? Бир 10дой карточкамдын аркасына бүткөн иш белгиленбей калыптыр. Болду. Башка деле опырт алуу иш жок. Кенде эле мен эмге көрүүгө чыгып кеттим. Эмге көрүүм келип калган. Анан 18 күн эле жумушка чакыртып алышты. Анан 18 күнөн жумушка чыктым. Анан чыккандан кийин эле бир 3-4 күндө эле боюмда бар болчу да. Кравит этип эле Чаектин больницасына түшүп калдым гинекологияга. Акылбекова Нуржамал деген эже көрдү. Анан баягы постельный режим деп жаткырып, свечаларды берип, ушинтип баламды сактап калыштын аракетин көрүштү алар. Ошондо дагы бул жөн эле боюмда бар деп атат деп сунуш жазып департаментке жамандап ушинтиптир. Анан департамент бияктын Чаектин больницасына чалыптыр. Чын эле боюнда барбы, канча неделя экен, эмне экен деп. Анан мага деле намыс уят болду да. Анан эми больничныйда ушинтип угроза болуп, кичине баягы бул калыптанып, балам калыптанып калгычакты деп больничныйда жүргөнүмдө анан мен мыйзамсыз жумуштан бошоттуруп койду. Январдын 4-үндө алып анан буйрукту алдым. Анан буйрукту алып стресске түшүп, мен да нерв болуп, ыйлап сыктап жүрө берип, срогун өткөрбөйптирмин да. Буйруктун. Анан сотко кайрылдым марттын 11-леринде. Кайрылсам срогун восстановить этиш керек да. Анан сотко арыз жаздык. Адвокатым Музура эже менен арыз жазсак, анан соттогулар сот отуруму болду, процесс. Анан буларга тартып койду сот жака. Анан сот жака тартып койду. Анан азыр областныйга кайрылып жатабыз. Чындык чыкпаса, чын мен жанымды кыйгандан деле кайра тартпайм. Чындыгы жок жашоого эмне кылам жашап, мисалы. Анда чындыгы жок жашоого эмне кылам мен окуп? Чындыкты чыгара албасам эмнеге окудум анда? 1 ай күттүм, жок. Эч ким сураган жок мени. 1 ай күттүм, бир көрсөтмө эч ким сураган жок. Анан ошондо мына Чаекке келдим. Келип тура прокурорго бардым. Эмнеге сурак жүрбөй атат, мен арыз жазам, анда ошо следовательдин үстүнөн эле бардым. Барсам Улан байке сыртта туруптур. Кызаев өткөндө келиптир, биз сураган жокпуз. Барып дознаватель Мээрим аттуу кызга баягы неме көрсөтмө берип кеткен окшойт. Барып сурап көрчү деди. Эртеси күнү кайра келсем, старший Нарымбек байке бар экен, следовательдердин старший. Нарымбек байкеге кирип сурасам, ошо дознаватель кызга эле көрсөтмө берип кетти, Кызаев келип деди. Анан ал кызга чыгып телефон чалсам, бул эми кылмыш айып болгону эми менин ишим эмес да, сурап кой деп эле сурап койгом. Мен жок, андай эмес, жала деп эле кыска нуска жооп берип кетти. Бул менин ишим эмес да, следовательдер тергейт деди. Макул деп телефонду коюп койдум, нарынга бардым, процесске бардым, жана антип булар бири-бирине баягы карга караган көзүнө чөп салбайт болуп, булар тигинтип чыгарып берип коюшту мени мыйзамсыз кылып. Суроо восстановить этип бербей койду да, кыскасы. Анан прокуратурага кирдим да, прокуратурага бияктын следователи Азамат, биз тергеп атпай, ошол Азамат байкенин үстүнөн арыз жазып салдым. Эмне үчүн тергебейт, эмне үчүн чакырып алып, кайра чалсам телефону албайт дедим. Эмне үчүн мазакташат булар мени? Карга караган көзүнө чөп салбайт болуп атабы азыр.
Анан көчө Азамат Байкечи алып генеральный прокуратурага чейин ушинтип ызы чуулап атат, Айзада келип көрсөтмөң берип кой. Эми мына сиздер аркылуу анан булар мынакей иштеп башташты. Болбосо чындык чыкпайт экен. Мен дагы айтарым, бул мен эле эмес, 1 жылда 7 адамды менин ордумда иштеп кеткен 7 кызматкерди ишинен ушинтип статья менен бошоткон. Бүгүн келдим, көрсөтмө берди Кызаевым. Бул ичкүйдүүлүк, бул көрө албастык деп ошентип көрсөтмө берип атат. Мен ичкүйдүүлүк, көрө албастык кылгыдай бул байманап адам эмес. Биринчиден көрө албастык кылгыдай бул атамды өлтүрүп кеткен эмес бул адам. Бул адам мен сыяктуу, сиз сыяктуу, эл сыяктуу эле адам. Болгону мен ак жерден да күйүп калгым келбейт, адамды ак жерден да күйгүзгүм келбейт. Чындык чыгыш керек. Анда сот деп элдин баары мисалы сотту чечкиндүү, тең салмактуу деп ойлошот да. Если сот чечкиндүү, тең салмактуу боло албаса, орган кишилер монтип териштирип нормальный иш жүзүнө ашыра албаса, күнөөлүүнү күнөөлүү деп таап, күнөөсүздү күнөөсүз деп таба албаса, анда эмнеге окушту да, эмнеге иштешип атат? Анда каякта Кыргызстандын келечеги анда? Жок, анда чындык чыгарбай эле мынтип эле биз чындыкты издеп эле акыреттен издеп эле анда жаныбызды кыйышыбыз керек. Жаныбызды кыйгандан кийин анан чоңдор чурулдап иштеп калышат экен. Чындык чыгарып бериңиздер. Мен если чындык чыкпаса могул жерден, мен Бишкекке чейин барып жазам. Садыр Жапаровго чейин барам мен. Мен ичимдеги мен канча нагрузка кетип атат. Бул бала кандай төрөлүп калат? Момчалык нервимди алды. Бул баланын бир жери кем же бир жери бирдек болуп төрөлсүн. Мен Кызаевдин жөнү эле канга кан кылам. Менин фамилиям Шишекеева, атым Аня, ООСта өмүр бою иштегем, пенсиядамын, киши көрөм. 91-жылдан бери. Анан жай болчу, жайында бул келинди мага бул бала алып барган. Эже муунуп калпырды алып барып, өңүраттан эчтикке жок, келин шоковое состояние экен. Анан мен көзүн ачып эметкенден айттым, эмне болду десем, мен сизди аябай жаман көрүп атам деди. Мен айтчы, мына кичкейден айтчы, мен өлүшүм керек деп ыйлады аябай. Мени эме кордоп атышат. Анан айттым, кел эме мындай сүйлөшөлү деп успокоить этип туруп, анан 3 күн дем салып бергем. Мойнунда из бар болчу. Булар видимо бореке гостиницанын алдында турабыз деди, каякта турасыңар деп. Баланы сурасам, милицияда иштейм деди. Келин ошондо жа сотто иштечи. Менин атым Шекербеков Нурлан Турсунбеков, Чайек айылынын тургуну болом. Бекболот Капарович мен сот аткарыш учурунда иштешкем, иш алып барчу болуп. Мен келгенде Кочкор районунан келген да, помощник судья менен келгенде эле жумушка мастас болуп келип, жумушка өзүнүн жоопкерчилик карабай, менден бир кооз сураганда мен бир кооз бер, же болбосо бошодом деген сыяктуучу. Мен сага эмне бир кооз бермей элем деп койсо, мага жаман мамиле кылып, улам ак түсүп нарынга. Ошол себептен анан өзүм эрким менен бошогом да, улам чыдабай калганданчы улам эле. Сот аткаруучулук Ошодо иш алып барчу иштегем. Бул киши деген аябай начар киши да, начар, ичкен. Бул эки сот аткаруу учурунда бул мас болуп эле запойдо жатты да, тиги үйүндө. Бул Айзаданын, бул өзүнүн кызматын жакшы эле иштечи, просто бул баягы адатын карматкандан баягы эзип кишини кыйнап, бирдем үмөттүү ким билет эми. Ошол мен айтарым. Ассаламу алейкум, кыргыз элим. Мен Кызаев Бекболот Капарович. Ушу Рамазан айында, касиеттүү Рамазан айында Акылбек кызы Айзадан мага коюп жаткан доо жалаасы боюнча сүйлөөгө туура келди. Анткени менин адамдык аброюма, кызматыма шек келтирип, аброюмду, адамгерчилик мамилемди жерге тебелеп, ар кандай социалдык тармактарга шилтемелерди келтирүүдө. Акылбек кызы Айзада Жумал район сот аткаруучулар кызмат бөлүмүнө иш алып баруучу болуп дайындалып келгенден бери өзүнүн ишин так аткарбагандыктан Нарын областтык сот департаментине мен кызматтык кат жазуунун негизинде Нарын областтык сот департаменти аркылуу комиссия түзүлүп келип, жеринен текшерүү жүргүзүлүп, ишинин жыйынтыгы боюнча мыйзамда бекитилип берген мыйзам талаптарын так аткарбагандыгы аныкталып, кызматынан бошотулган. Кызматынан бошотулуп калгандан кийин иш күйдүүлүк менен ушундай социалдык тармактарга менин кадыр баркыма, кызматыма шек келтирүү менен ар кандай шилтемелерди колдонууда. Бүгүнкү күндө бул иш боюнча Нарын областтык прокуратурасы аркылуу тергөө иштери жүрүп жатат.
тергөөнүн жыйынтыгы боюнча мен аброюма шек келтиргендиги үчүн, үй бүлөлүк абалыма дагы шек келтирип жаткандыгы боюнча СМСтерди жиберилген. Ал боюнча далилдүү фактылардын негизинде тергөөнүн жыйынтыгы боюнча мен тиешелүү органдарга арыз менен кайрылаарымды билдирем. Ошол эле Нарын областтык сот департаментине мен кызматтык кат менен кайрылгам. Кызматтык териштүүнүн жеринде келип териштирип, сот департаменти Жумгал райондук сот аткаруучу кызмат бөлүмүнө келип, Акылбек кыз Айзаданын иштеген ишин текшерген учурда текшерүүнүн жыйынтыгын иш алып баруучу Акылбек кыз Айзанын иш алып баруусу боюнча кемчиликтер кеткендиги аныкталды деп комиссия корутунду чыгарган. Ушул маалыматтын негизинде Нарын областтык сот департаментинин буйругунун негизинде кызматтан алынган. Анан азыр силерге коюлуп жаткан дооматтардын баардыгы жалган да, Бул дооматтар жалган. Мен четке кагам. Мен ушул журналисттердин өтүнөт элем, ушул Акылбек кыз Айзадан Жумгал районунда иштеп кеткен жериндеги жүрүм турумдарын иликтөөңүздөрдү. Азыркы жашап жаткан Нарын шаарындагы жашаган жери боюнча дагы жүрүм турумдары боюнча иликтөө жүргүзүп, бир тараптуу эмес, эки тараптуу карап чечип берүүңүздөрүн сурайм. Анткени менин аброюма шек келтирип жатат бул кыз. Кызматтан кеткенден кийинки ич күйдүүлүгү болуп жатат да.